Жердин үстүнкү бөлүгүндө атмосферада озон катмары жайгашкан жана бул кислороддун 3 атомунан турган газ түрүндөгү зат болот. Атмосферадагы озондун көп болушу Жер планетасы үчүн жакшы шартты түзүп, ультра кызгылт нурлардын кубаттуулугун азайтат. Мына ушундан улам озон катмарынын маанилүү ролун, анын салыштырмалуу көлөмүнүн аздыгын эске алуу менен бардык күч-аракетти жумшап, туруктуу калыбында сактап калуу зарылчылыгы турат. 1985 жылы ушул багыттагы дүйнө окумуштууларынын тобу жер жүзүн коркунучка салган ачылыш жасашты. Жана ал ачылыш заманбап өнөр жайлардын эл чарбасынын өнүгүшүн зыянсыз туура нукка бурулууга аргасыз кылды. Буга себеп окумуштуулар атмосферада озон жыртыгын байкаган. Дүйнө өлкөлөрү ушул алааматтуу кабардан кийин 1985 жылы озон катмарын коргоо жөнүндө Вена конвенциясын, 1987 жылы 197 мамлекет макулдашкан Монреаль протоколун кабыл алышты. Кыргыз Республикасы Вена конвенциясын жана Монреаль протоколун 2000 жылы ратификациялап, 2002 жылы өкмөттүн атайын токтому менен мамлекеттик программанын алкагында ведомстволор аралык озон проблемалары боюнча координациялык комиссиясынын жумушчу органы болгон озон борбору түзүлгөн. Ошол мезгилден озон борбору даярдаган сунуштун негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтү мамлекеттик программаларды кабыл алды. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши Монреаль протоколу көзөмөлдөгөн зыяндуу химикалык заттарды мезгил менен пайдалануудан чыгарып, алардын ордуна экономиканын реалдуу секторуна, озон катмарына терс таасир этпеген химикалык заттарды киргизүү, аларды лицензиялоо чараларын көрүүгө тийиштүү мыйзамдарды бекитип берди. 2000 жылдардын башында озон катмарын бузуучу муздаткыч гидрохлорфтор углерод заттарын камтыган эл чарбасындагы жана турмуш тиричиликтеги өтө кеңири пайдаланылган муздаткычтар тармагын камсыздаган бирдиктүү мамлекеттик мекеменин жоктугу, ошону менен катар бул багыттагы адистердин таңсыктыгы, жаңы ишке киришкен озон борборун жаңыча иштөөгө, башкача айтканда жоктон бар кылууга аргасыз кылды. Алгачкылардан болуп бир нече муздаткычтар тармагындагы адистердин башын бириктирген улуттук консультанттар тобу киришип, кийинчерээк жалпы Кыргызстандагы муздаткычтар тармагындагы кесипкөйлөрдүн коомдук бирикме түзүлдү. Биздин Экохолод республикалык коомдук бирикмебиз 2004 жылдан бери иштеп келатабыз. Кыргызстанда иштеген муздаткыч жана салкындаткыч тарапта иштеген адистердин бирикмеси болуп эсептелет. Эң негизги максатыбыз биздин бул Кыргызстанда биздин адистер башын бириктирүү жана Кыргызстанда ошо өзүбүзгө кадр холодильный отрасль для Кыргызстана дегенде ошого кадр даярдоо, Кыргызстанда болгон экологиялык мамлекеттик программалар бар. Озон затын кыскартуу ошол мамлекеттик программаны аткарыш үчүн жардам көмөк көрсөтүү. Бүгүнкү күндө озондук ислоо проблема бар, ушуларды бузбаган, ушуларга туура келген газдарды, ушулардын акыркы чыгарылган современный туура келген оборудование, эффективный оборудованиеден алып келип коюп иштеп жүрбүз. 2004 жылдан бери биздин общественный организациябыз бар, Экохолод. Ошол жака мүчөбүз. Экохолоддон, озондук центрден чоң жардамдарды алып атабыз, оборудованияларды алып атабыз. Негизгин айтканда ошол биздин озон катмарын бузбаган газдарды алып келип иштеп, өзүбүздүн кичине болсо дагы салымыбызды кошуп атабыз деген ойдомун да. Кыргызстандын жогорку жана кесипчилик окуу жайларында муздаткычтар тармагындагы адистерди даярдаган бөлүмдөрдүн жоктугу негизги көйгөй болду. Бул тармакта озон борбору иштиктүү чараларды аркалап, Москва мамлекеттик университети менен болгон алаканын негизинде чакырылган окумуштуу адистердин катышуусундагы семинарлар жүргүзүлүп, жана алгач ушул эле университетке муздаткычтар тармагындагы инженердик адистерди даярдоого жөнөтүшсө, кийинчерээк Кыргыз мамлекеттик университеттеринде ушул эле инженердик кесип боюнча, ошондой эле республиканын аймактарындагы 8 кесипчилик техникалык лицейлеринде муздаткычтарды камсыздоо мастерлерин даярдоо бөлүмдөрүн ачышып, аларга окуу жабдуулары, техникалык каражаттары менен камсыздоого жетишип, жана тажрыйбалуу адистер аркылуу насаат иштерин беришти. Бул иштин жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө 1000ден ашык жаңы кадрлардын ишмер командасы пайда болду. Озон борбору дан азыктары сакталуучу кампаларда, элеваторлордо пайдаланып келген озон бузуучу күчтүү заттарга кирген бром метилди пайдалануудан чыгаруу үчүн 5 жылдык долбоорду ишке киргизип, мунун жыйынтыгы менен анын ордуна альтернативдүү озон бузуучу эмес химикалык башка заттарды киргизип,
Кыргызстан 2008 жылы бром метилди толугу менен пайдалануудан чыгаргандыгын дүйнөлүк озон секретариатына кабарлашты. Буга окшогон иш-чаралар өрт өчүрүүчү кызматтар пайдаланып келген озон бузуучу галон затын импорттоону токтотуу менен алар үчүн усулдук методикалар иштелип чыгып, окуу семинарлары өткөрүлүп, жана кошумча техникалык каражаттар менен камсыздоо аркылуу өрт өчүрүүнү башка технологияга алмаштырууга шарт түзүштү. Озон борбору 2010-2020 жылдары Монреаль протоколунун акыркы оор баскычын өткөрүп, ушул жылдар аралыгында муздаткычтарда жана курулуш материалы болгон пенопласттарды өндүрүүгө кеңири пайдаланып келген озон бузуучу затка кирген гидрохлорфтор углеродду пайдаланууну башка зыянсыз заттарга алмаштыруу жолу менен токтотулду. Озон бузуучу заттардын контрабандалык жол менен сырттан киришин токтотуу үчүн бажы кызматы, чек ара кызматы жана экология кызматы менен терең алгылыктуу иштер жүргүзүлүп, аларды текшерүүчү атайын аппараттар менен камсыздап, ал кызматтагылардын квалификациясын жогорулатуу максатында усулдук окуу куралдары аркылуу маалымат берилип, семинарлар, практикалык иш-чаралары өткөрүлдү. Жыйынтыгы бүгүнкү күндө натыйжасын берип, тыюу салган озон бузуучу заттардын мыйзамсыз өлкөгө кириши токтоду десек болот. Ысык көл станция булардын ошо бүткүл жер шары боюнча сети бар, ошонун ичине биздики кирет. Биздикинин артыкчылыгы биринчиден тоолуу райондо. Бул биздин Борбор Азиядагы тоолор 3-чү полюс деп аталат. Климатка жасаган таасири боюнча, озонго жасаган таасири боюнча баарына таасир этет да. Ошол өзгөчөлүктөрдүн баарын биз далилдеп, кандай өзгөрүп атат башка жактарга караганда, океандагы же болбосо Европадагы же болбосо Америкадагы караганда кандай өзгөчөлүктөр бар, ошолордун баарын берип атабыз. Озон борборунун натыйжалуу иштеринин бири бул жалпы коомчулукту озон катмарынын бузулушунун себеби аркылуу ультра кызгылт нурларынын кубаттуулугунун көбөйүшүнүн кесепетинен адамдарга жеткен зыянынан сактануу боюнча маалыматтарды жайылтуу иштери болду. Бул боюнча компоненттүү иштер аткарылып, атайын даярдалган усулдук окуу куралдары таратылып, ошондой эле билим берүү жана медицина тармагындагы долбоорлор аркылуу ийгиликтүү жүргүзүлүп турду. Озон борбору менен кызматташкан күндөрдүн ичинде жогорку окуу жайларында абдан көп иштер жасалды. Биринчи кезекте ошол проект боюнча 5 метеостанция алдык портативный. Ошол метеостанция менен региондордо мониторинговый сеть создавать эттик. Ошону ар бир 3 саатта бир топ жылдар бою ошол күндүн нурунун деңгээлин аныктадык да. Анан бул ушул ишибиз аябай жакшы иш болду. Кайсы убактарда иш кылыш керек, көчөгө чыгыш керек. Күндүн нуру кандай абалда, кайсы убакта көбөйөт, өсөт, мезгилдин кайсыл саатында кандай коргонуш керек деген темада ошо кыргыз каналдары боюнча, Элтер каналы боюнча, Замана боюнча ошол именно региондогу элдерге биз маалымат бердик. Бул абдан чоң иш болду. Бизде ошол саламаттык сактоо тармагында дагы ушул баягы астма менен ооруган адамдар мындай чачма дарылар менен көп жылдары мындай пайдаланып жүрүшчү эле да. Анан ушул чачма дарылардын ичинде дагы озон катмарын жукарта турган газ бар да, фреон деп коет, хлорфтор углерод деген. Анан ошол газ ошол жыл сайын 100 000 деген ушундай баллон газдар колдонулуп, тонналап озон катмарын жукарта турган, буза турган газдар жалаң чачма дарылардан чыкканы мындай далилденген да. Анан биз ушул тармакта ушуну азайтыш үчүн, ушуну кандай жол менен биз ушул чачма дарыларды фреону жок негизде биздин ооруларга сунуш кылып, ошолор пайдаланса деп ушундай көп жумуш аткарылды эле. Мына бүгүнкү күнү мына көп жылдай болуп калды. Ушундай фреон бар ичиндеги чача турган ушундай дарылар биздин оорулар колдонбой калышты. Бизге Кыргызстанга мындай дарылар келбей да калышты да. Ошонун баардыгы ушул жанагы озон катмарына байланыш проекттин мындай чоң жардамы менен ушундай болду да. 2015-жылы дүйнөлүк коомчулук климат өзгөрүшү боюнча Париж келишимин кабыл алган. Ошо Париж келишимине ылайык Монреаль протоколу 2016-жылы өзүнүн конференциясында Кигали шаарында ушул Монреаль протоколуна түзөтүү киргизип, гидрофтор углероддорду жөнгө салуучу газдардын арасына кошкон. Гидрофтор углероддор бул озон катмарын бузбаса дагы бул эң кубаттуу климаттын өзгөрүшүнө таасир эте турган парник газдарынын бири да. Озон борборунун кийинки иш-чаралары гидрофтор углероддорду мезгил менен алардын пайдалануусун азайтып,
алардын ордуна ошо белгиленип калды. Бүгүнкү күнү жаратылыш газдар деп коебуз. Кээ бир жаратылыш газдар ошол эле тиги фреонго окшогон жакшы муздаткыч газдардын касиеттери бар. Ошондой газдарга ошо техникалык буюмдарда, жабдууларда алмаштырып 2045-48 жылга чейин ошондой программада иштелип чыгып, ошону ишке ашырабыз деген ойдо болуп атабыз. Бүгүнкү күнү бул боюнча изилдөө иштери жүрүп, ошо жаңы мамлекеттик программаны иштеп чыгуу боюнча иш аракеттер болуп атат. Кыргызстандагы озон борбору 18 жылга чамалаган убакыттын аралыгында татаал, көйгөйлүү иштерди аркалап, күжүрмөн аракеттердин жыйынтыгы менен 2020 жылы Кыргыз Республикасы Монреаль протоколундагы коюлган улуттук милдеттеринен, башкача айтканда, озон бузуучу заттарды өлкөгө киргизүүнү жана колдонууну КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биринчи болуп иштен чыгарып, дүйнө коомчулугуна жарыялады. Акырында айтаарыбыз, Кыргыз Республикасында озон борборунун көп жылдык иш-чараларынын аркасында экология багытындагы туруктуу структуралар калыптанып, өкмөт, министрликтер жана жалпы коомчулук бул көйгөйлүү маселени ишке ашырууда мындан ары дагы даяр турат деген ишеним пайда болду.